Roland деген Fransız жазушы Nobel сыйлығының иесі болған. Ошол интеллигенттер жөнүндө жакшы сөз бар. Интеллигенттин негизги парызы акыл эсин иштетип, актык жана элдик менен чындыкты издөөгө милдеттүү дейт. Ошол негизги парызын андан тышкары өз оюн интеллигент деген адам өз оюн эркин жана чын дил менен билдирүүгө милдеттүү. Ошол өз негизги парызын интеллигент убактылуу кызыкчылыктарга алмаштырганы, анын адеп аклагынын, адил намысынын төмөн кулаган белгиси. Бийликтин пайдасына, бийликтегилердин пайдасына ошол өзүнүн негизги парызынан баш тартуусу бул саткынчылык, чыккынчылык деп айткан. Урматтуу соттор, сиздер интеллигент катары, сот катары чындыкты издөөгө, адилеттүүлүктү орнотууга милдеттүүсүздөр. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Абийир намысыңыздарды жогору кармап, адилеттүү чечим чыгарып бериңиздер. Рахмат. Kırgız Respublikası'nın Kılıçdaroğlu Kodex'te 278 birinci bölümden ayın oldular. Ortamımızdan Katar'dan gelip bundan çıkarıp bu iş boyunca zaten başka şehirde kalmalı, azıcık ayıklarımızı başka bir çağrılarından konuşuyorlar. Artık şurada kılmış boyunca stereo amalları çözüldü. Advokatların getirdiğinde olmakta bir geniş sorunları karan bağ verildi. Ошол сәтте соттон сурадым. 1 май бөлгүсү 2022 октябрдагы айтпай акыл катаклашка карата чыгарган токтомдун күчүндө батып, апелляциялык платформаларды талаптарды каршы көрүлсө. Позор! Позор! Үйüңне алып чыгып кетип атасыңар, жок дегенде бир жолуштуруп койбойсуңар бу жерде. Негизи жок го. Азыр айтып өтпөдү жанагы прокурорчу негиздүү ушул күчүнө калтырыш керек деп анан сиз кандай ойлойсуз? Мен ошо прокурорду айтып атпайм. Ушулардын беттери эмне материалдан жасалды? Позор! Автоочулар айтып атат, башкалар айтып атат. Могул ушул жомокту түзгөндө дагы бир мындай окшоштуруп жасайт да жомокто. Биз ишенип окуйбуз да жомок. Булардын жасалган нерсесинин бүтүндөй баары арамдыктын жыты чыгат да. Арамдыктын жыты чыгат. Мына ошо прокурорлор азыр бул жерде айткандай мындан бери 2-3 жыл башталып, бүгүнкү азаматтардын баарын ушундай каралашып камашкан. Анан кийин эле түнү менен алып чыгышканыбызда кайрадан актап койду. Ошондуктан булардын жасап аткан иштеринин бүтүндөй баары мыйзамдан сыртта, адамгерчиликтик түшүнүктөрдөн сыртта, кыргызчылык деп айтпай, мындай жигитчилик сезимдерден таптакыр сыртта чечимдер. 2 күндөн бери ушул сотто ондогон блогер, жарандык активисттердин бардыгысын камап атат. Үй камагына чыгарбайчы. Бул боюнча кандай? Мындай айрымдар айтып атпайбы, ушу аялдарды жок дегенде, мындай жашы улгайган адамдарды чыгарып койсо депчи. Эми бул Кыргызда булар жакшы көрөт азыркы бийлик 30 жылда деп. Кыргыздын тарыхында негизи кыз балдарды ошол үйүнөн сүйрөп келип, тор кыргытуу деген биздин тарыхта болбогон жок. Кыргыздын кыздарынын ушунчолук энелерди болгондо дагы жанакы жаш балдары менен чыркыратып алып келип салгандыктар булар айбандын да айбанды. Башка сөз жок. Башка сөз жок. Бул кандай бул? Ошондо бирөө айтып атпайбы, түндө менин балдарым ким менен калды экен деп таң атканча сарсаң болуп чыккан. Ошондой сезимдерди жараткандан кийин булар эмнеге айтып чыккан? Эмне деп айтуу керек? Эми жогору жактан келген буйруктун ээлери дагы бул күндөрдө өтөт. Мейли канча.
Биз сыймык тадым менен ушул жерде отурабыз. Ушул жердеги жүргөн азаматтардын аялдары, балдары болобу, күйөөлөрү болобу, бир туугандары болобу. Көрпөнүн астына башын катып жаткан жигиттин жубайы эмес. Же көптүн катарында көрүп жүргөндөр аялдын тууган уруктары эмес, балдары эмес. Ошо элим, жерим деп жүргөн азаматтардын жубайы болуп, туугандары болуп, ошолордун балдары болгонуна аябай сыймыктанышат. Кудай кааласа бул күндөргө келет. Бийликке сын айткандар кармалып атат деп айтып атышат да. Анан мындан улам соттордун көз карандысыздыгы талкуу жаратууда да. Бул боюнча эмнелерди айтасыз? Соттор булар туулганда көз каранды болуп туулат. Баягы орустарда жакшы сөз бар го. Өрмөлөшкө туулган киши учканга милдеттүү эмес деген. Булар ушу өрмөлөшкө туулган, буларды эртең эле бир заман өзгөрүп, таңкы саат 5-те чыгарып чечимди кайра алды сала берет. Буларда сезим, жоопкерчилик, эртең тарыхтын алдында, улуттун алдында жооп берем деген сезимдери жок. Мен айтып атпаймынбы, ошо мына азыр Акыл Айтбаевдин маселесин карап атабыз. Мен өткөндө эле айттым эле. Бул жигит жанкөрүш эмес, айланайын. Өзүнүн балдарына, неберелерине каттуураак сүйлөбөй калган иши. Маданияттуулук аябай бекем инсан. Сабаттуулук аябай бекем инсан. Азыркылардан айырмаланып, кээ бир практиктерден айырмаланып, бул өмүр бою ошо жер менен иштеген жер адиси. Анан экинчиден жана кыздарды элестетсеңиз, мен өткөндө айттым эле, ушул кыздар күрөк көтөрүп ушул бийликти басып алабыз деп элестете аласыздар ушундай нерсе. Булар өздөрү ошондой жол менен келген, өздөрү ушу бизге окшош болсо керек деп ойлойт да бул. Элдин баарын өздөрүндөй ойлойт. Анан бийликти басып. Кээдери айтып атпайбы, келип биз менен кызматташпаса, кызматташпагыла. Бийликке чакырса келбей атат деп атпайбы. Мен өткөндө айттым го, мисалы Исаак Абсаматовичти өкмөт үйүнүн эшигин ачып коюп кир десең кирбейт ал жерге. Танка менен сүйлөсөң барбайт ал жерге. Кандай кызматтарды сунуш кылбаса барбайт. Кызмат өздөрүнө буйрсун. Бул кызматтын аягы алар үчүн өтө өкүнүчтүү күндөргө алып келет. Анан шек санаанын кажети жок. Анан жана сизде ушул айыптоодо дагы сиздин анан Масалиев деп фамилия жүрөт да, ошону жолугушууга барган деп. Экөөбүздү кошпосо тузу жок тамак болуп калып атпайбы. Кандай дейсиң? Тергөө чакырып антип элек, Эмне үчүн чакырат тергөөгө? Мисалы Исаак Абсаматович ошол жерде туруп алып, тескерисинче балдар катты кетпегиле, андай болбойт, мындай болот деп айтып атса. Мен ал жерден бир сунуш бердим. Булар укпай аткандан кийин 5 элчибиз бар экен, ошолор аркылуу Өзбекстандын президентине кайрылуу жасайлы деп, ал эмне кылмыш бу? Ал өтө бир чектен чыгып кеткен кылмыш. Кандай деген кылмыш ал? Ошондуктан бул азаматтар жумакторун токтотуш керек. Рахмат. Силер Акыл Казак менен Клара Сороnkулова 28 адамды камасаңар биз 250 баары бир компроматты бербейбиз, унутпагыла. Жаныбыз кетсе кетсин, мындан бияк каныбызды алсаңар алыңар, бербейбиз компроматты. Компромат берилбейт. Биз өзгөнөн атайбыз. Силер О, кылмыш деп. Өзбекстанга мындай саткандар кереги жок. Көлөкөсүнөн коркушат. Чечим аларга алып келип берип койгон иштер. Берип койгондо ошону окуп атат. Бул тыйылып окуп атпайбы.
Biz hazır birlikimizge gereği yok. Bizge только компроматтың жері ғана керек. Бүгіндік қылғанға шығарылады. Başka hiç. Ошол Розайым Нарматова деген кыз Москвада туруп кайрылуу жасаса, булардын бийлигин алып прокурордун муну тартса деле тартпаса деле баары айтып атпаймын, материалы башка нерсе жасаган. Bakiyevdi qarmap kelmey, seler kaçıp жүргөн. Aynı bir konudan düşüşten de şöyle de oluyor ki devlet. Yok, ne mi gurgu var? Сверді дағы аялдар көріп аялдар тұрмақтан ұмытпағылар. Біз де еніңер бар екен ұмытпағылар. Келешекте оразайымдай қыздар болуыңа ұмытпағылар. Кыргызстанда бүт оразайындай, келешекте оразайындай қыздар барлығы ошол оразайынды жамандықтар бөгөт эле чарасы. Мыйзамдуулук бербептир го дейм. бербептир. Мыйзамдуулугун Мыйзамдуу эмнесин мыйзамдуу Айзажы. Мыйзамдуулугун булар 40 күн отурса дагы табалат. Жок, мыйзамдуу devlet чыгарып атышат. Жалган бардыгы окшош чыгарып атат. Башка менен окшош. Окшош эле чечим. Маселе башка. Ошо жаттап Айтбаевдин оозуна ушуну айып десем дагы Мазыл кармалгандардын айнанайын демеши, балдар айнанайын. Жалаң оразайында кызды отура. Кыргызстан ошондо болгон. Же болбосо Кытай Республикасында Бар мене.
Şimdi bakıya dolaşıp bakma. Şöyle öyle. Hatlar öldüğünün maaşı olacak. Bir şey yapar. Allah Ya. Кімдері? Кімдікі? Болды ма? Қаралды шешім. Нічого çıkan Барлық біздейлі. Камалған Мизамбек табылды, ертең қаралады. Бұлытбек Маматаев қамақта қалды, Равшан Жембеков қамақта қалды. Қазір ақыл айтпайды. Жотаңыз персонажды немесе азыр жерде болады. Жерде дағы екі. Бүгін дағы айтпайтынан başka Чыңгыз Тапаровты қаралады. Бұлар бүгін үш жерде қаралады, яңы қаралады. Mizanbek kaldı dedim neler nasıl oldu? Екіден бері шықты да девілері жабылғанда. Мизам болуғына анан кейін башқұртын шарасына. Девілері бір өзері башқұртын шарасына. Девілері осы екі постановлениені бір апелляцияға. Ошон үчүн ошондой болуп атат. Мизам деп табылгандан кийин кымакта калбайт. Кайсы мизамы мыйзам болуп атат? Ошонча барыптан бери катышып отуруп. Сага менен башка мыйзам түштөйүн башка. Өзөнүн мыйзамына өзү катышты. Чындыкты чыгарып Erkek Nurhan Hasan Bey diye mayasla çıkacaktan bulandı karılarsa onu güdeli. Ayda bir akşam evde aralar. Ne gibi? Gördüm ben de. Düşebayev'daki yerde karalar, Başkorba Çarası, Bekçora Uğurlu Yerlar'daki Yakta karalar, Mustafa Marat Bayaz'ın dilinde karalar, yerde Fuat Kadı'nın.
Татыраак оку. Тергөө мөөнөтүндө тактап айтканда 2022 жылдын 20 декабрына чейин оолунун жөнүндө токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Позор! 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 Судьям! Позор! Сволочи! Позор! Çıkarmanlar başına gelsin ilay. Başına gelsin ilay. Niye böyle? Şöyle çekin çıkmasın. Prokuror yüreğin babanın başına gelsin. Урматтуу поликлиника медиасынын көрөрмандары Бишкек шаардык сотунда Акыл Айтбаевдин баш коргоо чарасы каралды. Соттор 1-Май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. 1-Май райондук сотунун чечими камакка калтыруу болчу. Анда ушуну менен эфир жыйынтыктайбыз. Башка соттук отурумдарда түз алып берүүнү улантабыз.